Фейкте эң биринчи бул эмоциядан башталат. Адам ушул эле кыргыз телевидениясын көрсөк, журналисттер чыкканда эч кандай эмоциясыз айтып берет бир маалыматты. Фейк информациялар ар дайым эмоция менен уланат. Ар бир нерседе эмоция. Анан фейк информациялардын бул адамдарга өтө таасири, бул жалган сөз ар дайым таттуу дегендей адамдар ишенип баштайт. Ошого. Азгырыгы күчтүү. Азыр көрүнүштүү ошо. Адамдар ишенет, эң биринчи очурет. Адамдар эмне себептен ишенет? Анткени, мисал, бир мисалды алсак, азыр Казакстанда мисалы ушу пандемия чыкты дегенде биздин элдин баары чуркап барып продуктларын жүктөп башташты үйлөрүнө. Бул информациядан улам кыргыздар бизге пандемия келе электе эле уже алдын ала даярданып башташты. Уже азык-түлүктөрдүн баасы кымбаттап баштады. Жок кала, кокуй даярдангыла деген сыяктуу чакырыктар да болду да. Бирок ал пандемия бизде келе элек, бизде жок болчу. Ошондой эле ар бир информацияны адам кабыл алган сайын өз ичара анализдейт, анан өзүнө бир чечим чыгарат. Чечим чыгарганда адамдын эң биринчи интеллектуалдык деңгээли эң биринчи чоң ролду ойнойт. Интеллект адамдын канчалык жогору болсо, адамдын критическое мышление деп коет бизде. Ошонсу дагы деңгээли жогорураак болот. Уже ал информацияларды кабыл алганда өзү ошону обрабатывать этип информацияны кайсыл чын, кайсыл жалган экенине ошого чечим чыгарууга жардам берет. Эң биринчи очурет фейк бул адамдардын багытын өзгөртөт, ой пикирин өзгөртөт, эң бизге Адаштырат. адаштырат.